Жердеш парк сіздердің қызматыңыздарда. Номерлерге байланышыңыздар, хатталыңыздар, қосылыңыздар. Қырғызстан алға! Ар ай сайын 100 000 рубль 10 адамға 10 000-ден беріледі. 1000 рубль беріледі туғандар. Ең сонын жаңалықтардың бірі бұл. Өзіміздің мекенімізде, жерімізде, елімізде дағы Жердеш паркі өз қызматын баштады. Қырғызстанда өзіңіздерге сүймөншүктүү, сіздер жақсы таныған Өмірбек өзі қызмат алып барады. Анан ең негізгісі көк тұлпарды ойнаттабыз туғандар. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Жердеш YouTube каналын көрүүчүлөрү жана катталуучуларды жана биздин мекендештер. Бүгүн Жердеш паркында өтө сонун бир канча сонун жаңылыктар бар. Буюрса ошону сиздер менен бөлүшөбүз жана толук кандуу айтып, сонун ролик болот, акырына чейин көрүңүздөр. Тугандар, биринчи жаңылык, биз буга чейин Жердеш паркынын ынтымактуулугун, ушундай уюшумдуулугубузду мактап келгенбиз тугандар. Бүгүн ошону мындайча айтканда чындап эле иш жүзүндө ошондойбу көрөбүз. Келсең, мисалы үчүн биз соц группаларды айтабыз. Соц группада бир канча водительдер бар дейбиз, жолдо бузулуп калсак же жана башка болуп калсак, бизге чалып жардамга келеби жана келбейби. Келген адамга 5000 рубль беребиз сразу. Келген үчүн жана кызмат бизге жардам көрсөткөн үчүн. Ушул нерсе чынында уюшумдуубузбу жана ынтымактуубузбу? Ошону бир сыйра чагылдырып көрсөтөбүз буюрса. Тугандар, анда эмесе экспериментти баштадык. Геоданы таштайбыз. Бизге водитель жардамга келеби, келбейби, анда көрөбүз тугандар. Местоположение жөнөтөбүз. Так, биздин местоположение ушул. Жаныбызда ким бар экен көрөлүчү биринчи. Канча водитель жаныбызда бар. Бул менин местоположением экен. Так, бизге жакын, эң жакын Сокольник ара дейт. Омаралиев Бекзат дейт. Так, чалайлы, турайлы чалайлы да, байкап сүйлөшөйлү. Ассаламу алейкум, таксы кандайсыз? Жакшы, шүгүр. Заказда эмес белеңиз? Заказда эмес белеңиз, заказда. Заказдамы да, заказ tutuldu. Tutuldu, заказ алган атасызбы? Алдым, неге да? Ал жүктөлөм да. Сизге жакыныраак жерде бузулуп калды эле да, шу катканга возможность бар деп калды эле. Хорошо, анда заказ болсоңуз. Хорошо, мен неме кайчы? Жүктөлөнчү кайчы жакын жер экенби? Биздин Шолковскийде жана гостиница бар эле, Вега деген, жана 5 бармак жанында. Ошол жерде. Всё, хорошо, таксын, чалып койсоң да. Тугандар, биринчи водительге чалдык, тилекке каршы ал заказда экен, заказ түшүптүр, заказын жүктөгөнүн күтүп атат экен. Анда эмес ошо экинчисине чалып дагы жаныбыздагысын көрөбүз. Алло, ассаламу алейкум. Алло. Угулдабы? Алейкум ассалам, кантип эмес, ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы болуп атат. Берди, короче, 12-13 заказ болгонбуз. Шеф, мындай болуп атат. Аны аз бир эме айта коеюн дедим да. Сиздин жаныңызда бир водитель бузулуп калыптыр да, ошого келе аласызбы, колуңуз бош болсо депчи, сервиске чейин тартып коюш керек экен. Заказы машина жүктөп барып. Всё, хорошо, таксы, хорошо. Всё, хорошо, таксы, байланышабыз анда. Ошол тугандар, экинчи дагы тилекке каршы заказда бүгүн негедир водительдердин көпчүлүгү заказда экен. Ушундай учурларда болуп калат. Анан жанагы киргенде эле чалсаң келе калат экен эле деп айттыңар эле дегенде нерсе болбош керек. Потому что заказ алгандан кийин анан ат менен алып келбейт. Ошого күтөбүз, жаныбызда ким бар, ким жардамга келе алат, буйруса дагы тартабыз. Так, тугандар, биз геоданы таштадык эле, бизге водительдер өздөрү шалтат, алайлы. Алло. Алейкум ассалам. Заказ жок жаксы? Жок. Келсеңиз жакшы болот, машина бузулуп калды эле да. Стого чейин тартып коюш керек болот, мылтышка чейин таксы ооба. Мен өзүм эмес, ошо биздин водительдердин арасынан бирөө болуп атат да. Ошол местоположение жөнөттүм, сиз дагы жакыныраак окшойсуз өзү. Бере аласызбы? Мен бир сурасам азыр неме. Моторду ремонт болуп эле тарсам эч нерсе болбойбу? Ошону точно билбейт экен таксыда. Эл көрбөй атырын көрөсүз да, может жанагы новичок водительдер болушу мүмкүн, может бир нерсесин түшүнбөй аткандыр да. Машина жүрбөйт атат дейт. Сыбыкада экен? Ооба, жана Шолковскийде, жана гостиница бар го, 5 бармактын жанындачы. Ошонун ичинде өчүп беребиз дагы. Хорошо. Ошол эмеге келе бересизби, сизге номерин берип. Кандай дейсиз? Номер таштап койсоң? Всё, хорошо. Азыр жөнөтөм сизге.
туугандар азыр көрөбүз, биздин оператордун номерин таштайбыз дагы, оператор менен байланыштырабыз. Водителибиз келеби, келбейби көрөбүз, андай эсе кеттик. Туугандар уже иштеп атабы? Алло, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Haydar aka, qandaysiz? Жакшы, Аллага шүкүр. Hozir O'rbatda qoldim nomeringizni taqsir. Mashina emne bo'ldi, жүрбөдүбү? Машина жүрбөй атат ошол. Ошол кандай аккумулятор күчү жетпей атабы түшүнүпсүз да? Ошону андай азыр бешала калды, парковкада жүрөм, же жолдобу? Гостиницанын астында ошол жерге алып келдик эле мебель. Гостиница, тамак азыр. Гаммадабы же Мегадабы? Гамма Дельта дейби? Гаммада. Гаммада, э? Алдыдагы парковкада же парковка иштегендабы, кайсы жагында? Парковкага чыгып койгон элем, көлөктө ошол жерден кайра жүрбөй калды да. Все, азыр баратам. Канча убакытта келе аласыз примерно? 25 минутта көрдүм. 25 минут? Жакшы болмок. Хорошо, келе бересиз. Жакындан да чалып койсоңуз мен бул жагында да айтып коем. Баягы эмеден шлагбаумдан киргенден кийин. Портер. Хорошо. Мейлиңиз. Туугандар, ана көргөнүңүздөрдөй буюрса водитель чалып калды, көрөбүз. 25 минут убакыт көрсөтөт деди. Келген болсо, буюрса ыраазы кылып, колуна 5 миң акчаны кармап, иншалла жөнөтөбүз. Бул деген аябай жакшы да, туугандар. Мисалы үчүн эвакуатор ордуна жылышы 5 миң сом алат. Например, азыркы майлы ысык жайдын күнү жакшы. Мындай күтө аласың, сабыр кыла аласың. Эгер кийин кыш жакындап калды, кыш түшкөндөн баштап бул көчөдө бузулуп калып, портер менен чынында оор да, грузовой тариф бардыгында эле грузовойдо жүргөндөгүлөргө. Потому что үшүйсүң, тоңуйсуң, башка жол, баткак, мындайча кар болуп кыйналат. Ошол туугандар, эксперимент буюрса жакшы, биринчиси башталды, анда эмесе көрөбүз. Алло. Акчым арка кайдаңыз да өтүп кеттиңиз. Келсеңиз. Жок, бияка азыр бир башкача сүрөбүз десеңиз. Келе бериңиз. Водитель бияка өтүп кетти, азыр келгенде реакциясын көрөбүз эми буюрса. Assalamu alaikum шеф, кандайсыз? Сауаттарыңыз жакшыбы? Ара кылган үчүн кечирим сурайбыз. Мындай ютубка бир аз эме тарткат элек да. Мунун алын ичинде экспериментте эми сизди билем. Жердеш паркта көптөн бери иштейсиз, анан именно мына сос боюнча, жолдо бузулуу боюнча активный катышып, постоянно башка водительдерге деле айтып келесиз да. Таштагыла, анан жардамды деле аябай. Жакында эле машинаңыз бузулду, бакайка тартып мен билишимче, например, 150 километрден тартып келди. 150 километрден, Просто ушул нерсени башка водительдерге да жеткирейли, сос группага көбүрөөк таштап, бири-бирибизге жардамга, батыраак келгенге, мындайча айтканда, эме таштап атабыз да. Ушундай ролик тартабыз, социальный чындап келеби, келбейби деген вопрос. Анан экинчиден башкалар дагы жанагы бакайка айтмакчы 2024 машинада эмеспиз да, например, жолдо калабыз. Туура. Ошого социальный эксперимент болду. Сизге Алла разы болсун, убактыңызды алган үчүн кечирим сурайбыз. Анан 1-2 кошумча сөздөрүңүз болгон болсо айта кетсеңиз, мындай өтүп алайлы машинаңыздан. Ооба. Баарына биринчиден ассаламу алейкум жердеш жамаатына. Мен грузовой тарифке чыкканыма где-то 5 ай болуп калды, 5 айдын жүзү. Ошондон бери только жердеш паркта иштейм. Машина биздики именно портерлер, портер 1. Баары жаңы эмес, баары эски. 2005, 2006, 2007 жылдары. Баары бул техника экен эми. Узак жолго чыгабыз, кандуу жолдо жүрөбүз, бузулат экен. Техникага эч ким жооп бере албайт. Эвакуатор жалдайын десеңиз деле, местасынан жылышы 5 миң да, например. Ооба, минималка 3,5 экен. 3,5 эми элестетиң, кээ бир арендада жүрөт, например. Бул деген жакшы чоң жардам да. Анан сизди разы кылып, мындай убактыңызды алган үчүн сизди разы кылбасак болбойт бул жердечи. Алла разы болсун. Жок. Кереги жок. Жок, Сейдалка, мен сиздин билем да. Реально жакшы. Кереги жок. Жок. Керек. Мындай бизден ад душур разыбыз. Чоң рахмат. Алла разы болсун. Ар бир адам жардамга келиши кыйын, негизичи. Жанагы досуңду, тууганыңды чакырсаң деле кой дейт да, жумушум бар, башка дейт. Өзү кандай ой болду мен чалганда, мисалы үчүн мен өзүм эмес, айдоочубуз калып кетиптир дегенде, эми көп ойлойт, но нерсени көрүп, бул постанова деп дагы жазышы мүмкүн, напримерчи. Ошол жөндө мындай кандай аш жөн эле келдиңизби, кандай болду? Жок, мен чын жүрөктөн келдим. Анткени мен жолдо 2-3 жол калып кеттим. Мага дагы келген балдар.
именно ушу жердеш жамаатында иштеген балдар келди. Бака экеге мен чынын айтсам түнү саат 3-тө чалдым. Ошол убакта 150 километрге барып, кайра тартып алып келдим да. Мен ошо Бака экеге именно Алла разы болсун. Чоң рахмат. Адакасан жана группада дагы бешоңор бири башка областка кеткендерди бай билебиз. Ооба, 320 километрге бардык биз. 320 канча километрден жанагы Калбек деген эмебизди тапып келдиңер да, мен билишимчечи. Мага да түнү чалып аткан ушундай болгон депчи. Ооба. Ошо Алла разы болсун сизден. Анан ошол таксырдын жанында бир-эки жаңылык киргизип да биздин парккачы. Буга чейин жок эле, өзүңүз да билесиз. Ушинтип жолдо бузулуп калып, например, сиз тартканы келдиңиз го. Жердеш паркы ошонун соляркасын өз мойнуна алат. 1000 рубль мындайча айтканда, ким жолдо бузулуп сиз келдиңизби? Водителдин данныйын айтасыз. Ушунда бизде буга чейин иш алып барып, жердеш паркына жакшы алып барган болсо, ошол адамга сиз тартып барган үчүн сизге 1000 рубль. Эми ал водитель өзү деле көңүлүнөн чыгарып 1000 рубль берип койсо болот. Мындайча айтканда, жакшылыктагы жарышабыз, еще соопко да белешип, кесиптешиде жолдо таштабайбыз деген нерсе. Ошол Алла разы болсун сизден. Постанова эмеспи мындай. Камерада жаман хейтерлер көп да биздечи ютта. Баары сонун. Алла разы болсун. Ошол таксырым, Алла разы болсун дагы бир жолу. Анан дагы бир жаңылык, бул жаңылыктарды айттым го, ирет-иретин айтабыз деп. Биз Кыргызстанда дагы өзүбүздүн паркыбызды ачып, Өмүрбек өзү Кыргызстанда парк ачып, ошол жакта иш алып баратат да. Деги эле жердеш паркын сунуштайсызбы? Башка бирөөлөр кандай иш алып барат негизи? Жанагы камерада эле биз андай, биз мындай деп мактана бербей ошол. Жок, чынында жакшы парк. Мен бул парк менен иштешкениме өкүнбөйм. Баарыңыздарды чакырабыз жердеш паркка. Рахмат, Алла разы болсун. Алла разы болсун. Дагы жаңылыктарды ушул жерде баса белгилеп эле айтайын. Бул 3-чү жаңылык. Ар ай сайын 10 миңден 10 водительге беребиз. Ушундай дагы бир жаңылык. Бул бир айда эле токтобойт таксыр. Бул ар айда 10 водительге 10 миңден. Бул жанакынтип сен түнү менен энергетик ичип, мынча заказ кыл же мынча акча тап деген неме эмес таксыр. Күчү кулак майында айтайын, 100 водитель болгон болсо, арасынан данныйларын полный аты фамилиясы жазып, бумажкага же листать этебизби, арасынан тандап туруп эле кимге дал келген болсо ошону адамга берели деп атабыз. Ар ай сайын 10 миңден. Аш болот, ар ай сайын билесиз. Ошо ашта жыйынтык чыгарабыз. Иншалла ушул боюнча токтобойбуз. Сумманы дагы көбөйткөн аракет кылабыз. Дагы алдыда жакшы шарттар түзгөн аракет кылабыз. Дагы бир жолу таксырым, Алла разы болсун. Алла разы болсун сиздерден дагы. Рахмат жон. Туугандар, жанакы местоположение жөнүндө жардам сураганда, сразу эле дагы бир водитель келип аткан да. Келсин азыр дагы эме кылабыз, интервью алабыз буюрсачы. Биринчибизди кетирдик, экинчиси чалды бизгечи. Каердесиңер мына келип калдым депчи. Буюрса азыр реакциясын көрөбүз эми кандай болот. Мунун дагы. Тарта беребизби? Алейкум салам. Сиз жолдору жакшыбы? YouTube'дун хити да бул жакшы. Мына микрофонду алың таксыр эми гана. Бисмилlah неге тагып коелу. Мындай болду. Сиздин жанагы жардам сурап чалып эме кылганы, мисалы үчүн соцгруппа депчи. Соцгруппадан жардам сурайбыз го, машина бузулуп калганда. Ошону көрүп туруп эле өзүңүз келдиңиз да. Жардам керек экен, жакыныраак болчуңуз, например. Же мындай эле өтүп кетип келип коеюн дедиңизби? Кетейинчи деп. Сизди көрүп коеюн дедим. Вот это поворот! Туугандар, биринчи таксырыбыз келип, жанагы өз кызматын жардам берейин деп келип кетти. Ага чейин эле дагы бир водителибиз бизге байланышка чыкты эле, жардам керекпи депчи. Анан хорошо деп экинчи водитель жардамга хорошо тартып коюң деп чакырды да. Мисалы үчүн бул деген аябай жакшы көрүнүш, себеби жакшы да, мындай жүрөктү жылытат, бир определенный бир учурга кабылып калса, не только машина бузулса эле эмес, жанакы арабызда болду, буга чейин деле тажиктер менен урушуп кеткен, мисалы үчүн көптө уруп койгон, ошо ыңгайсыз учурлар көп болот да. Ошондо соцгруппада мынтип келе койгон, жардамга колун сунайын деп келген, бул аябай жакшы. Биз адашпасам бир 2 сааттан бери ушул жердебиз, 2 сааттын ичинде 2 водитель келгени бул чынында жакшы. Ошол УКМда Алла разы болсун. Буга чейин бул инибизди таанысаңыздар керек. Өмүрбек менен 5 күн бою жанагы YouTube'да иш алып барган кандай болот, ошол боюнча жүргөн. Ошол боюнча жакшы, дагы деле иштеп атат экен. Иш жакшыбы УКМ? Иш сонумбу? Кандай болуп атат негизи? Ошо Өмүрбек менен чыккандай дагыдай эле адамдар постанова тияк бияк деген сөздөрдү көп сүйлөйт да, напримерчи. Тынч эле. Иш болуп атат. Иштесе болот. Иштесе болот. Иште алып атабыз. Иште алатасыңарбы? Өзгө шефпиз. Жердеш паркы негизи кандай? Жактыбы, жакпадыбы биздин иш алып барганыбыз? Парк жакшы. Сиздер жакшысыздар. Биз менен чалганда жооп бересиздер.
Негизи өзү башка парк алмаштырып көрбөдүм десең. Жок. Эми салыштырып көрүш керек. Салыштырып. Ошол, Алла ыраазы болсун укам. Болот эсеп. Мындай жолдо белде калганда чын эртең бир күн сен деле кырсыктап кала турган болсоң, сага да башка бирөөлөр кол суна тургандай болуш керек да. Жакшылык менен жарышалы. Дагы эмне дейбиз ошол. Жердеш паркка чакырабыз, барыңыздарды, кошулуңуздар, катталыңыздар. Укама дагы Алла ыраазы болсун. Болду сага. Кам болбо укам. Болуптур. Мындан кармап тур. Жок, карма. Укам. Алла ыраазы болсун, муну эми алып кой. Убактын кетирип келген үчүн да, чын. Алла ыраазы болсун укам. Иштен кармабайлы ишти ала бергиле. Жакшыбы? Болду укам. Урматтуу мекендештер, Жердеш паркынын көрүүчүлөрү жана катталуучулары, өзүңүздөр күбө болгондой 2 саат ушул жерде болдук. 2 сааттын ичинде 2 водителибиз жардамга кол сунду да. Бул жанакы тил менен гана эмес, иш жүзүнө дагы көргөзөлүп эле ушул нерсени тартып турабыз. Анан жаңылыктар боюнча баса белгилеп айтып кетейин, бул Москва шаарында ар ай сайын 100 000 рубль 10 адамга 10 000ден берилет. Биз ар ай сайын аш өткөзөбүз, ошо аш да берилет. Бул кандай жол менен берилет? Жанакы биринен бири көп заказ кылыштан эмес, күндөп-түндөп энергетик ичип же башка кылып жанакы жарыштан эмес туугандар. Аз да болсо биздин водительдердин чөнтөгүндө жардам катары, мотивация катары ушул нерсени алып чыктык. Буюрса бу менен токтобой, бир эле ай менен токтобойбуз. Буюрса ар ай сайын кылган аракет кылабыз жана сумманы дагы көбөйткөн аракет кылабыз. Кандай жол менен ойнотулат десеңиздер, чүчү кулак гана болот. Мисалы үчүн 400 водитель деп айта турган болсок, арасынан жанакы кагаз түрүндө топтоп бир мешокко салып арасынан тандатабызбы же рандомный эме менен кылабызбы? Буюрса анын алдыда дагы айтып, ошо ойноткондо көрсөтөбүз. Бул биринчи жаңылык, баса белгилеп айттым туугандар. Бул экинчи жаңылыгыбыз, жолдо бузулуп калдык, например. Мен ушул жерде бузулуп калсам, азыркындай водительдер келе турган болсо, Жердеш паркы ошол тарткан адамдын соляркасын мындайча айтканда төлөп берет. 1000 рубль берилет туугандар. Бул Жердеш паркынын өзүнүн чөнтөгүнөн мындайча айтканда берет. Бул экинчи жаңылыгыбыз. Бир гана шарт, биздин паркта активный иштеш керек. Бир айда жок дегенде 15 күн биз менен чогуу кызматташ керек туугандар. Ошол дагы эң сонун жаңылыктардын бири бул. Өзүбүздүн мекенибизде, жерибизде, элибизде дагы Жердеш паркы өз кызматын баштады. Кыргызстанда өзүңүздөргө сүймөнчүктүү, сиздер жакшы тааныган Өмүрбек өзү кызмат алып барат. Өзү кызматта бизнес класстан баштап такси, экспресс, курьер жана грузовой тармагы, бардык тармагы Кыргызстанда өз ишин алып баштады. Төмөндөгү номерлерге байланышасыздар, Өмүрбек менен кеңири чалып, сурап, ал акыбалында сурашып, билбегендер грузовой тарифте дагы Бишкекте жакшы жумуш болот экен. Өмүрбектен толук информация алсаңыздар болот. Москванын паркында номерин калтырабыз туугандар. Москваныкын жана Кыргызстандыкын. Кимдер Москвада болгон болсо, московский номерге чаласыздар, Кыргызстанда болсо Кыргызстандык номерге. Анда эмесе биз кызматтабыз. Сиздерден Алла ыраазы болсун. Анан туугандар дагы бир нерсе айта кетейин. Жакында YouTube каналы жабылтат. Ошого байланыштуу бар жоңуздар Telegram каналга катталып коюңуздар туугандар. Чоң рахмат. Дагы эмне дейбиз? Бир нерсе калып кеттир. Кел. Анан эң негизгиси муну көк тулпарды ойнотабыз туугандар. Дегендерге ишенбегиле, сураныч. Инфо-сыгандар аябай көбөйүп кетти. Наркы кылып, анан бул курс сатып ал, анан тияктан мындай брокерлер көбөйдү туугандар. Жанакы бул нерсе менен айткым келген нерсе, эркекте жумуш алып барайлы, Москвада көп кармалбайлы, ишти кылайлы дагы өз мекенибизге, өз жерибизге кайтайлы туугандар. Мондой машинаны 4 саатка, 5 саатка бизге окшо аренда алат дагы туугандар. Инфо-сыгандыкты болушунча келтирет дагы, сиздердин жөн гана өздөрүнүн капчыгын толуктайт. Ар бир нерсеге ишене бербеңиздер. Мындай машинаны Кудай таалам ар бирибизге насип кылсын, ак эмгек, пешене тер менен жеткиргенди насип кылсын. Рахмат чоң барыңыздарга. Ошол биз менен бирге болуңуздар.